Сүт эмүүчүлөр. Сүт эмүүчүлөр адамдарга тектеш жаныбарлар. Сүт эмүүчү жаныбарлардын денеси жүн жана чач, кылдар менен капталган. Сүт эмүүчүлөрдүн бардыгын энелери тууп, торолтуп чоңойтушат. Алар ата энелерине окшош болуп туулушат. Башка жаныбарлардан айырмаланып, алар балдарын сүтү менен багышат. Өздөрүнө тамак аш таап жегенге жараганча, ата энеси аларга камкордук көрүшөт. Сүт эм чоңойгондуктан алар жогорудай аталып калышкан. Сүт эмүүчүлөр жер жүзүндө биз менен катар жашашат. Алар сууда, абада, жердин үстүндө, бактарда, топуракта жашашат. Бардыгы жылуу кандуу жаныбарлар. Сүт эмүүчүлөрдүн денесинин температурасы айлана чөйрөнүн температурасына көз каранды эмес. Бардык сүт эмүүчүлөрдүн тиричилиги, тамак аш таап жеши, душмандардан коргонуусу ар башка. Алардын өлчөмдөрү да түрдүүчө. 2 сантиметрден 1 граммдан 30 метр жана 150 тоннага чейин. Зор кит жана кичинекей чычкан, ал пил жана ыкчам тыйын чычкан. Бул жаныбарлар абдан ар түркүн. Бирок бардыгы сүт эмүүчүлөргө кирет. Сүт эмүүчүлөр жаратылыштын байлыгы. Аларга көңүл буруу менен сактоо зарыл.